Мен биринчи эме жумушсуздук менен күрөшмөкмүн. Элдерге бир жумуш бергенге аракет кылмакмын да. Себеби мен өзүм мына швейный эмеде иштейм, цех тармагында. Эме жеңил өнөр жай тармагында. Биз мына өзүбүз бир 20 кишидей эмеге жумуш беребиз, постоянно жума сайын. Мындайча айтканда, жумасына 30-40 миңден бир швея эме алат, айлык. Ошондой эле нерсени мамлекеттик деңгээлде чечип койсо болмок да. Мисалы бизде толтура мисалы куртка, носки жана башка нерселер чыгарса болот. Бир дагы өнөр жай тармагы жок, бизде мык да чыкпайт. Даже ширеңке да чыгара албайбыз да. Ошого ошол жумушсуздук эле жеңсе калганы ордуна келмек да. Президент болуп калгандан биринчи көйгөй чек ара маселеси, экинчиси биздеги мамлекетибиздеги ар кайсы органдардагы коррупция. Ошолор основной маселе, проблемалар. Пенсия пособияны көбөйтүш керек. Жанагы майыппалдарга анан бу пенсиялердин жашы эметип өтпөйбү, улгайган сайын сулуу эме деп койчулар, картайланды. Ошолорго кошсо болот эле, ошолоргочу пенсияларын көбөйтүш керек. Азыр эми баары кымбаттап атат, экөөнү баланс эреткенге эме болбой атпайт, туурабы? Бара-бара болор, өтмөт оңолуп кетер. Ой, конечно же, коррупция. С коррупции, наверное, все и начинается. С рождения человека до смерти. У нас в Кыргызстане это очень так сильно развито. Экономикасы көтөрмөкмүн. Сперва элдин экономиканы көтөрмөкмүн. Болду, анын экономикасы көтөрүлбөсө эл кандайча жашайт? Экономиканы көтөрсөк, азыр аябай эле кымбатчылык болот, аябай эле кымбатчылык. Азыр бир нерсе алайын десең, ошо алган, мисалы, бирге бир кымбаттады десем болот да. Мурун 50 сом деген азыр 100 сом болду. Ошондой да. Азыр эл эптеп эле өзүнүн арабасын өзү тартып эле иштеп атат. Бизден мисалы өкмөттүн деле көп деле жардам жок. Өкмөттөн жардам десең кандай жардам баягы айыл өкмөттөрдө болуп калат. Жакыр жашагандарга мындай бирмишөө кубун тияк тарат. Ошондой эле карап калышат. А так ал бир моментте карашат да, бир текшерүү келген момент, а так каралбайт ал биринчи. Экономиканы карамакмын сперва. Экономиканы элиң кыйналып турса, анан билбейм кандай президент болуш деле кыйын да. Чек ара. Тажикстан, Өзбекстан чек-аралар чечилсе, биз бактылуу эле өлкө болуп калабыз да. Эң ийгиликтүү ошол да бизге. Биз ач калсак да, ток калсак да ошону чечсек жакшы болот негизи. Элдин турмушун көрөт. Элдин турмушун анан бул завод, фабрикаларды иштетип, анан граница биринчи очередь. Эң биринчи айтып атпайбы, эң биринчи элге жумуш бериш керек, элге. Жакшы жумуш, жакшы зарплата менен жумуш бериш керек. Ошол экинчи үстүндө иштебек. Көйгөй өзүңүздөр айткандай көйгөй бизде эң негизгиси эле коррупция. Малын алганбыз биз. Коррупцияны чечмейинче биздин экономикабыз эч качан өнүкпөйт деп айтам мен ошо. Эң биринчи маселе коррупция бизде. Ошол. Эң биринчи мен Кыргызстанда ошо чек араларды чечмекмин, анан коррупцияны чечмекпиз. Анан ошо жакырчылык чеймокпуз ошол.